кийизден. Бирок ала кийиз, шырдак техникалар менен жасалган буюмдар чет мамлекеттерде чоң кызыгуу менен кабыл алынат. Алардын катарында Тумарар Group компаниясынын кийизден жасалган буюмдарын айтууга болот. Анткени алардын бир топ буюмдары чет өлкөлөрдө 10 жылдан бери сатылып келет. Жергиликтүү компанияда өндүрүш дизайн группа сатуу бөлүмү өз-өзүнчө иш алып барат. Тумар бул өзү биринчиден өндүрүш. Биринчи Советтер Союзу кулаган убакта 3 аял колунан келишинче жумуш табышка аракет кылып, койдун жүнүн алып, тазалап, аны боеп көрүп, анан биринчи жанагы аябай биздин улуттук нерселерди жасап үйрөнгөн да, биздин шырдактарды, анан биздин өзүнүн үйгө колдончу нерселердичи көчмөн турмушундагы. Бирок барган сайын алар өндүрүш чоңойгон сайын алар көргөн бул нерсени, илгерки кийизди азыркы бүгүнкү турмушка ыңгайлаштырып, аны өнүктүрүш керек депчи. Анткени азыр биз боз үйдө жашабайбыз, аттын үстүндө жүрбөйбүз. Биз машинеде, батирлерде жашайбыз. Ошондуктан кийизге болгон талап да бир аз өзгөрүлдү. Ошондо анан жанагы биздин арт-группа өндүрүш, анан барган сайын дизайнерлер менен биргеликте иштеп, ошол эски кийизди өнүктүрдү да. Азыркы күнгө туура келе турган төшөнчү нерселерди, заманбап нерселерди жасап. Ата мекендик өндүрүштө Чолпон Абдрасулова 4 жылдан бери иштеп келет. Бул аралыкта өз ишинин кесипкөйү болуп калды. Алгач бут кийимдин өлчөмүнө ылайык таразага тартылып, даярдалган жүндү жулуп, тегиз коюп чыгат. Бирдей калыңдыкта жулунуп жатканын кол менен сезүү керек. Даяр болгон соң кездеме менен үстүн жаап, самын суу менен уютулат. Бири-бирине жабышып калбашы үчүн самын менен улам сүртүп туруу зарыл. Даярдап бүттүк биринчи салган жүндү. Эми муну уютуш үчүн биз азыр самын суу менен куюп, самындап жоолукту жабабыз. Жабышпаш үчүн жүн. Жоолукту суулайбыз. Сууну сиңирип бүткөндөн кийин кайра дагы үстүнөн азыр самынды сүртөбүз дагы. Жоолукка жүн жабышып чыкпаш үчүн. Şablondun bir betile bir bazı. Emin bu şablonu жүндү кайра кайрып, экинчи бетине даярдайбыз. Экинчи жүндү салыш үчүн. Самын суу менен уютулуп, даяр болгон соң жумушту андан ары Чынар айым улантат. Ал 8 жылдан бери иштеп келет. Уютулуп келген бут кийимдерди кооздоо, башкача айтканда, гүл салуу анын негизги жумушу. 4 рет жүн салынды бул тапчыкага, ичине 2 слой, тышына 2 слой. Уже бул жүн даяр болду. Айрыкча трендтерди караш керек. Мисалы, дүйнө жүзү боюнча кандай трендтер болуп атат, кайсыл түстөр талап кылынат. Анткени бизде билесиз, биздин шырдактарда аябай кызыл, сары, көк түстөр жакшы талап кылынат да. Бирок ал түстөрдү Европада жакшы кабыл албайт. Аларга минимализм деп коет. Аларга баягы натуралдык түстү, ак түстү же кара түстү аябай азыраак түс колдонуш керек. Ошондуктан анализ жасайбыз. Биринчиден ошол рынокту, ошол Европанын кардарларын өздөштүрөбүз. Андан сырткары ал жактагы трендти өздөштүрөбүз. Эгер ошол эки нерсени түшүнүп алсак, анда биздин буюмдар ал жакта жакшы кабыл алынат. Алгач боёлгон түрдүү түстөгү жүндөрдөн гүлдөрдү самын суунун жардамы менен даярдап алат. Гүлдөрдү уютулган бут кийимдердин үстүнө ылайыкташтырып коюп, кооздоп чыгат. Жеңил көрүнгөнү менен үйрөнүү оңойго турбайт. Бир күндө аз деп эсептегенде 10дон ашык бут кийимге гүл түшүрөт. Ар кандай гүл салынат, полоска салынат, ар кандай кооз, кызыктуу нерселерди салып өзүбүз аябай кызыгып иштейбиз. Ал эми Темирлан гүл түшүрүлгөн соң ысык суудан коюп, самындан сүртүп, кездемеге ороп, кийиз баскандай эле жарым саатка жакын бышырат. Бул сапаты, бекем болушу, көп эмгекти, кара күчтү талап кылган бөлүгү. Көлөмү көрктүү чыгышы үчүн бир тараптуу эмес, ар тарабынан оодарылып басылат. Ысык сууга колу күйүп калбашы үчүн атайын булгарыдан жасалган коргогуч кийип алат. Буларды негизи бияктан жасап берген, булар бизге удобный болуш үчүнчү. Сиз айткандай биякка ар кандай суу болот, моолор катып калат, өтөт, ошолор колго защита да, защитник токобуз. Ошол буларды ушуну басып атканда кийип алабыз да. Анан буяка колго күч келбеш үчүнчү. Анан муну 15 мүнөт басабыз ушундай кол мененчи.
Максат болсо 2009 жылдан бери бут кийимдердин көлөмүн чыгаруучу бөлүмүндө иштейт. Тактап айтканда, бут кийимдин көлөмү чыккан соң кургатууга жиберүүгө чейинки жумуш. Кургатуу үчүн өзүнчө 1 күн керектелет. 42 размер, мына моурекинде колодкаларды атайын заказ кылганбыз, ортопедический деп коет. Шүректерге кийгизип, формасын чыгарабыз. Салабыз. Учунан чейин жакшы жетиш үчүн биздин атайын балкабыз бар, ушундай. Анан моурекинде бут кийим кие турган эмен атайын аябай калыңын катуусун жасатканбыз. Шүрек менен кийгизебиз. Мындай кармаганда өзүбүзгө сезилет да, буруш болгон үчүн. Ошол шүректерди мындай көтөрүп, акырын түздөйбүз да, буруш болбош үчүн. Ошол шишкаларын моуреки палкабыз менен атайын чабабыз мындай. Таманында болгон бурушун кетиребиз да, моурекинде жылмакка болот. Акыркы жумуш тазалоо. Бул эки апанын колундагы иш. Толугураак айтканда, кургап келген бут кийимдердин сулуулугун бузуп, чыгып турган кылдарды атайын станоктун жардамы менен кесип албай кырып, ичи тышын тазалап чыгышат. Жыйынтыктап айтканда, бир эле кийизден жасалган бут кийим 6-7 кишинин кол эмгегин талап кылат. Тазалоонун жолдору бар. Мисалы, мунун жүнү кай жагына жатат, ошол жараша тазалаш керек да. Антпей тескерисинен алып салсак, бул эми кесилип калат. Ошондой кылбаш үчүн биз мунун ошо жүнү кеткен жагы менен тазалайбыз да, мында өзүнүн ыкмасы болот. Көңүлүбүзгө жакпаса щоткалайбыз. Анан бул кайра жүндөрү чыгат бул жактарына. Аны болсо кайчылайбыз мындай кылып. Учурда кийизден жасалган буюмдар Япония, Америка, Европа өлкөлөрүндө, Россия жана Казакстанда сатылат. Мындан тышкары бир топ чет өлкөлөрдө өткөн көргөзмөлөргө барып жаткандыгы маалым. Маселен, Тумарарт кыргызстандык компаниянын кийизден жасалган буюмдары Нью-Йорк, Япония, Германия мамлекеттеринде өткөн профессионалдуу көргөзмөлөргө катышып келет. Тапочкалар өткөндөн кийин, тазалангандан кийин сатыкка ушундай формада чыгарабыз. Жиберебиз. Кийизден жасалган, колдон жасалган бут кийимдерди барган сайын көп ошол чет мамлекеттерге чыгарып баштады. Анткени ал жактагы тургундар, сатып алуучулар байкады, кийиз биринчиден аябай натуралдык, таза, колдо жасалган, ошондой эле ден соолукка пайдалуу. Анткени адам баласы бутуна кийгенде кийиздин ушундай касиети бар, баягы кан жүгүртүүсүнө аябай жакшы таасир берет адамдардынчы. Мындай натуралдуу материалдар аябай кымбат. Андан сырткары колдо жасалганда, боёгондо, тазалаганда кымбат эле туура келет. Ошондуктан кээ бир адамдар баягы рационалдык себептер менен дагы мен мисалы бул жерден 20 миңге шырдак алгандан көрө 5 миңге бир аз Кытайдын буюмун алып турсам болот. Бирок барган сайын алар жашап баягы сапатына баа берет. 5 жыл баягы өзүнө отурукташтырганга чейин мисалы жаңы үй бүлөлөр бар. Арзан нерсени алып турса, бирок барган сайын алар сапаттуу нерселерге көңүл бура баштайт, акчасы көбөйгөн сайынчы. Ошондуктан азыркы мисалы сурасаңыз, кимдер көбүнчө баалайт? Тумардын же кыргыз элинин колун өрүшүнөн жасалган нерселер бул орто жашка келип, жумуш менен отурукташып, көбүрөөк акча таап баштаган айрыкча аял кишилер, эркек кишилер, анткени алар үй бүлөсүнө алат да. Ошолор жакшы алышат.